Keyingi söz Жақышев Русланбек Шерғазиевичке беріледі. Саламатсыз, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү. Мен биринчи суроом, өкмөттүн өкүлдөрү, быйыл Кыргызстан боюнча жалпы канча мектеп салынат жана канча мектеп эксплуатацияга берилет? Шуну ким жооп берет, айтып койсоңуздар. Мен жооп берем. 166 мектеп курулат быйыл. Бүтө тургандары аргандай. Себеби 70 жаңы башталып отурган мектептерди айта кетсеңиздер. Жаңы мындай айтып отурмун, айтып берейинизби? Мындай кылыңызчы, мен сразу эле суроо менен кетейинчи. Бул жерде өкмөттүн эң башкы максаты жылына баланча 10 миң же мисалы бир количестводо мектептердин санын айтуубу, же жылына бүтпөй калган ревизия кылып мектептерди бүтүрүүбү? Быйыл мындай. Бүтпөй калган мектептерди быйыл бүтүрүү. Менин урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, Талас областынын Бакай Ата районуна караштуу Шадыкан айыл өкмөтү, Оро айыл өкмөтү, Миңбулак деген айыл өкмөт бар үчөө. Ушу Бакай Атага акыркы 30 жылда бир да мектеп салынып эксплуатация бериле элек. Биринчиси. Экинчиден, ушу мен айтып кеткен 3 айыл өкмөттө 2014 жылы, 2015 жылы, 2016 жылы баштагандагы ошомойдон таштап кетип, жылда ал жер ар кайсы жерге мектеп салынып атат. Ошолор четинен кайра баягы мындай чакта үгөлөнүп атат да. Жооп берип коеюнбу? Жооп берип коюңуз. Мындай, сиз айткан мектептердин баардыгы быйыл көптөн бери курулуп келатат да булар. 5 жыл, 10 жыл, 6 жыл, 7 жыл деп. Алардын баардыгы мына жерде турат. Мындай кылсаңыз, урматтуу көз районунун өкүлү, курулган жок, токтоп турат булар. Четинен үгөлөнүп, үстүндө бетондор четинен кулап баштады. Биринчи этаж бүтүп калган. Эми мындай карасаң, мамлекеттин акчасы, элдин чөнтөгүнүн акчасы чындап келүү жалко да, өкүнүчтүү да. Туурабы? Сиз мага мүмкүнчүлүк бербей атпайсыз, мен до конца жооп бербейинби? Эми курула баштайт. Жана сиз айткан мектептер. Себеби титул эми бекиди, финансирование эми ачылды. Жана обновление багы конкурсный закупкалардын баардыгы эми кетип атат. Мына 5 күн, 10 күндө булардын баардыгы башталат уже. Жерлерди башталды. Акча дагы келди. Мына 300 миллион, мына дагы бир 300 миллиону 1-2 күндүн ичинде дагы келет. Мына Минфиндин эмеси бул жерде отурат. Такталган баардыгы. Буйруса. Рахмат. Руслан Шерғазиевич. Бул жерде бир маселе бар да, Руслан Шерғазиевич. Бүтпөй калып, долгострой болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө биз саясатты мындай жасадык. 71%дан жогору быйыл бүтүш керек. Ушу сиз айтып калган биринчи этаж, экинчи этаж токтоп калып, анан кийин крышасы жок, ушунун крышасын бүтүрүш керек жок дегенде. Жамгыры, карда жаса дагы ушу урап түшпөш керек да. Ушул маселе 51%дан жогору. Анан кийин кийинки тиги объектилер бар, турат да жөн элечи. Бизде маселе 1 миллион, 2 миллион мен берип калып эле анан долгостройго өтүп кетти да, ошону токтош керек болуп атат. Эгерде биз план киргиздикпи, анда аягына чейин бүтүрүш керек. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө план киргиздик, саясатты. Бүтөйүн деп аткан бүтүрөлүк, крышасы жок болсо крышаны жабайлык деген ушу планды койдук. Рахмат. Экинчи суроом, бул ККМ боюнча касса аппарат деп азыр мынакей жеке ишкерлер баардык жактан кайрылып жатат да. Бул боюнча мындай, касса аппаратты убагында бекер деп таратып, андан соң ай сайын 400 сомдон частный бир компаниялар алып атыптыр. Биринчиси. Экинчиси, ошо касса аппаратты алып иштетели десек, касса аппаратты. Ай сайын налоговиктер келип, касса аппарат эмес, патент алгыла деп ушинтип атыптыр. Бул эмне деген саясат? Ошондо ким? Налоговиктин өкүлдөрү барбы? Элге ошончо так маалымат жеткизип койсоңуздар. ККМ боюнча дагы айтып кетейин, азыркы учурда бизде жумуштар жүрүп атат. Азыркы учурда ККМ боюнча жумуштар жүрүп атат. Мына жана белгилеп кетиш керек, азыр 2 түрдүү ККМ аппараттары бар, аппаратный жана программный ККМдер да. Бул программный ККМ деген жанагы жөнөкөй эле тиркеме катары телефон же планшетке көчүрүп алат. Ал деген бекер, аны деген мына азыркы учурда салык кызматынан 3 түрү бар, ошо программный ККМ ал бекер алынат. Андан тышкары 3 банк азыр
жанагы Керемет банк, РСК банк, Айыл банк ошо алардагы чогуу ККМдерди жанагы гибридный ККМ деп коет. ККМ дагы бар, жанагы пост терминалы дагы бар. Ошону дагы бекер таратып берип атат. Ал дагы бекер болуп атат. Андан тышкары бизге дагы акча бөлүндү. Буюрса жакында ошо жана конкурста эметип дагы бир 10 миң ККМ алып туруп, аны дагы бекер таратып беребиз да. Анан бул түшүнүк боюнча, түшүрмө боюнча жанагы жеке ишкерлер менен биз иштеп атабыз күндө. Анткени азыр деген ошо жанагы текшерүү рейд маселе боюнча да азыр чындан эле күчөтүлдү. Анткени деген бизде азыр жанагы ККМден тышкары жана эсеп фактура боюнча, анан жанагы алка ичимдиктерди жанагы жасалма акцизный маркалар боюнча да иштер жүрүп атат. Азыркы учурда ошо параллельно ошо түшүрмө иштер дагы жүргүзүп атабыз. Рахмат. 10 секунд. Менин айтканым сиз толук түшүнбөй алдыңыз да. Касса аппарат менен иштейбиз дейт, үстүнө патент алдырып жатат дейт. Касса аппарат менен иштеш керекпи? Же патент алыш керекпи? Мен ошону сурап жатам. Жок, ошону айтып атпаймынбы? Азыр деген кассовый аппарат ал деген бир салыкка байланган жок. Кассовый аппарат мисалы патент менен иштесе дагы кассовый аппарат колдонуш керек. Бирликтүү салык менен иштесе же болбосо жалпы салык режиминде иштесе деле ККМди колдонуш керек да. Ал деген ККМ деген салык төлөө эмес, бу деген эсеп жүргүзүү, жанагы акча жүргүзүү болсо, ошонун эсебин эсептеп турат да. Салык төлөөсү болсо ал башка режимдер, патент болобу, бирликтүү салык болобу, ал деген өзүнчө